Кудайым буйрса биз жана 2 жыл мурда баштаган проектибиз. Жанакы конкурстарда деле мен Ажекеге айтканмын да, Ажеке Кудайым буйрса медресе ачабыз десем, болду буйрса. Аллах Таала буйрса насип кылса ошо медресени ачабыз дедик. Кийин биз ойлонуп көрсөк, медресеге караганда ошол бизде реабилитация борбору бизге ыңгайлуураак экен. Ошо Ажекебиз Алла насип кылса Асанбек ажынын жардамы менен биз 2 квартира алдык. 3 комната квартирадан 2-өн алдык. Бирөөсү аялдарга, бирөөсү эркектерге. Кудайым буйрса ошону мына бүгүн биз ачып, ачылыш аземде турат. Мына бул жакта карап турсаңыздар, мына биз Кыргыз Көз Аздер Федерациясы менен биргеликте Разия эне реабилитациялык борбор деп, бул эмне аялдар үчүн. Бул ошо 1-чи кабатта болду. 1-чи кабатта. Эркектердики 7-чи кабатта болду. Ал жерде ошо лифт менен чыкканга дагы үйрөнө тургандай болду. Кудайым буйрса мына ошонун ачылышындабыз. Бүгүн коноктор келет, буйрса дасторконду даярдап, бүгүн ошону конокторду күтүп аткан кербезибиз. Бул жерде мына карасак, мына бул жерде ошол жатып окуйт да буйрса. Мына бардын шарттары түзүлдү. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына биздин Жалалдин бир тууганыбыз баштан аяк чуркап, ошол башында бир 2 күн издедик башында. Кийин бир күн дагы мен кошулуп калдым. Андан кийин негизинен чуркап квартираларды издеген ошол Жалалдин жигит. Мына буйрса 2 кабаттуу мындай керебеттерден дагы алдык буйрса. Бул жерде жатып, ушул жерде эми баягы жазганды, баягы брайль менен чекип жазат да булар, чекип. Жазганды, окуганды, анан басканды, тамак жасаган баарын үйрөнөт. Бул жерде мына ар бирине мындай шкафтар дагы болду. Бул жерде жашагандарга Кудайым буйрса сонун болду бул жерде. Бул 3 комната болгон. Бул 1 комнатасы. Бул жерде мына 2-чи комнатасы. Кудайым буйрса 2-чи комнатасы. Бул жерде да ошол. Жанагы ушул жерде баягы Иман мечитинен Алла разы болсун. Эч качан жок деп атты. Иман мечитинин жамааты мына покрывалдарды ошолор алып берди. Анан мына жерде шейшептерди дагы ошол мечиттин жамаатынан ошол Алтынбек деген жигитибиз өзүнүн достору менен бар ушуну белек кылышты. Бул жерде мына дагы бирөөлөр мына наматрасник деген бар экен. Буларды, матрастарды эми бул жанагы керебет менен кошо келди. Ушулардын баардыгы ошол бизден Иман мечиттин жамаатынан ошо белек болду. Мына бул жерде дагы ошо шкафтары менен кошо болду. Кудайым буйрса. Бул эми канча жыл бул жерде адамдар окуп, ошол көз азы бир туугандарыбыз окуганды, жазганды үйрөнө турган болсо, ошонун баарына сиздер тең шерик болосуздар иншалла. Бул жак болсо мына бул эме. Бул ошол жуунчу жерлери, жууна турган жерлер. Бул жерге ошол кол жууй турган жер астына эмен да бүт эмелери келди. Техникалары, кир жуугучу машинкалары. Мунун баарына ошол себепчи болгон Асанбек ажыдан Аллах разы болсун. Бул жерде мына дааратканалар дагы бүт баардыгы ошол буйрса ыңгайлуулугу бар баардыгы. Алхамдулилlah. Бул жерде мына бизде ошол кухнясы бар. Кудайга шүгүр. Ошо кухнянын дагы ремонту мындай ыңгайлуу болду да. Мына эме дагы бир өзүң түшүндүрүп берсең булардын өзгөчөлүгү мебелдердин. Бул мебелдерди ошо жана биз көзүбүз көрбөгөн үчүн жана ручкаларын сыйпалап жүрө бербеш үчүн эшик атайын мындайлап кылсаңыз. Астынан тартса эле ачылат экен да, мындай кичине ашырып коюптур. Mo эшиктери дагы мына сразу эле колду мындай салганда эле ачыла турган болуп калган. Эшиктери дагы үстүлөрү мындай экен. Карасаңыздар, колду салып тарта тургандай экен да. Ачыла турган болуп. Себеби бул жерде кечке кармалап жүрө бербейсиң да. Сыйпалабаганда мындай изи калат да колуңдун. Бул жерде бияк тартып эле ача берет. Үстүндө дагы бүт бар булар дагы. Уже үстүндө мындай кылып койсоң эле өзү ачылат. Басса түрсө ачылат. О, машалла. Машалла. Анан бул жагын эме кухнянын бул жагын өзгөртүрдүк. Бул жердин ортосун тосмону өзүнчө кылып туруп бетин жанагы тамак жасаганга ыңгайлуу кылдык да. Муну эмне деп коет эле аталыштарын? Столешница деп коебу. Ушуларды бул жерде мына 1-чи кабат. Ушул жерде дагы эме кухнясын жана балкондорду жылуулап берген аты ким эле? Ошол жигиттердин Нурсултан беле? Руслан деген бар. Руслан деген жигит өзүнүн жана бригадасы менен бекер кылып берди ушунун баарын. Сыртын жылуулап, шуап, Алла разы болсун бизге дагы сооп тийип турсун деп. Мына бул жерде техникалар баардыгы уже келишти. Бул жерде мына газ плита, бул жерде шкаф экен бул дагы жанакындай эле. Азыр техникаларды ошо бул жерде алып чыгып коелу, Техникалар тиякта устаз ар жакта. Анан бул жерде холодильник, кыскасы бүт баарыны уже ыңгайлаштырдык. Бул реабилитация борборунда бул жерге келген ошо эжекелерибиз өздөрү кадимкидей өз алдынча жашап, тамак бышырганды бүт баарын үйрөнөт да. Ошо техникалар менен толукталдым. Бул жерде мына эт майдалагыч,
электрический экен. Бұл жерде ошол бай камыр жуургуч окшойт бул. Бұл жерде жана чаң соргуч. Кыскасы бүт техникалар менен бұл жерде камсыз болду. Мынакей буларда азыр үтүк турат бұл жерде. Бул тефали менен. Бұл жигитибиз болсо ошол бай Жалалдиндин уулу Умар деген жигитибиз ушул. Умар. Машалла. Ошол туугандар, Кудайым буйрса өтө сүйүнүчтүү күн бүгүн. Алла насип кылса, бұл жерден қанша адамдар шықса дағын сүйіне береміз да, Құдайым бұйырса. Бұл жерде мына Жалалдин дағын өзі дини башқарма менен келишим түздүңөр, жиберип койдук, бар. Дини башқарма менен ошо меморандум түзүп атат, келишим. Бұл жерде булар ошол жазганды окуганды үйрөтөт, ошол менен биргеликте дини башкарманын атынан, мисалы, мен өкүл катары келип туруп, бұл жерде ошо Куранды дагы, ошо фикх илимдерин, акыйданы, ошо Матурidi акыйдасын Кудайым буйрса бұл жерде чогуу иштешмек болдук. Аллах насип кылса. Туған туысқандары, жақыныстары менен, қаны жақын көңілдестеріміз менен ушундай дастархан жайында жолугуп, жакшы тилек, жакшы ой, жакшы максат менен ушу реабилитацион бор ачып атабыз. Жартканга ушу тилегибизге берген күчүнө тобой шүгүрчүлүк айтып жартканга ушу өзүң бизде ушу креативдикка салып, ушуну бизге жүрөгүбүзгө, көңүлүбүзгө салып иштерди аткарууга жардам кылып атасың. Амин. Şu bergenlikse devletin otomobilde şu üçünü aytırmaktalar. Jartqanlardan keyin de şunda жақсы нерселерге рахтала, себепчи болуп аталар, өзүң амирин, өзүң колдонуп жүрмөктөлөр. Кыргызстан исламдын кызмат кылган кишилерден Amin Allah. Hoş geldiniz. Aceke, bir tanıştır koyun da bu kelgenlerde. Acep azın. Ben bu jaktarda özüңүзгө каршылап тааныйсыз да. Бул жак ошол жанакы бул жерде тааныштыра турган болсом, мына бул Асанбек ажы туугандар. Бул Асанбек ажекебиз ошол биздин ошол квартираны алганга демөөрчү. Былтыр умрага барганда да ошол бардыгыбызга жалпы демөөрчү болгон ошол аксакалыбыз. Анан баягы сүйлөй албаган дудуктарда Ташкентке алып баргандагы ушул ажекебиз. Былтыр жана конкурста 2 миллион сомго жанакы Абдушкур устадын китебин чыгарган ажекебиз дагы демөөрчү да ушул ажекебиз. Эми баягы Абу Бакыр уулу экен да, баягы пайгамбардын жанында Абу Бакырдай эле болуп атат, алхамдулилла. Азыркы замандын Абу Бакыры да. Реабилитациялык борбор ачалы деп сүйлөштүк да. Эгер бул жерден келип туруп 6 ай жатып, тамак аш бышырганды, жазганды, окуганды, басканды үйрөнүп алса, медресеге өздөрү эле барып окуп келе турган болуп калат экен да. Азмынакей бардыгы өздөрү келип шаарда кене эле жүрөт, таягы менен эле. Ошентип сүйлөштүк, мына буюрса ошол менен жыйынтыгы мына ошо бүгүн ачылышы болуп турат, Кудайым буюрса. Анда мен ошол ажекеге мен ошол ачкычты берип коеюн. Ошол бул жерде азыр 2 реабилитациялык борбор ачылды. Бирөөсү мына Разайин атындагы, бирөөсү Нурбек атындагы бул эркек балдар үчүн. Буюрса полностью ремонт бүткөн, бардыгы даяр. Анда Жалалдин менен Гүлназга ажеке өзү тапшырып койсун бардыгын. Бирөөсүнү Гүлназга, бирөөсүн Жалалдинге тапшырып коюңуздар. Ошол куттуу, берекелүү окуу жайлардан болсун иншалла. Жүздөгөн эмес, миңдеген адамдарды окуп чыкты ушул жерден иншалла. Кудайым буйрса. Кана Жалалдин? Kut olsun. Bunda жақсы көрген кишилердин бири болосуң, ошондой ишенем сени болгон канча кишилер бар. Бурдан эле кандай жакшылыктарды көрүп, мына ажык айткан ийгиликтердин 99% сенин колуңдан болуп атат. Себеби биз адамды эч ким тааныш эмес элек. Ушунун баары сен тааныштырдың бизди. Анан туура жол көргөзүп бердиң, мындай калады айтып атасың. Буандан калса дагы ушу балдарды баардык спортко чакырып, силер башкалардан да мындай үчүнчү артыңардан көп нерсе бар деп үйрөтүп чыгарып атасың. Өзүң да сен только буну алып чыксаң, көп нерсеге татыктуулап. Ошондойсуң. Амин. Аллаху акбар. Аллахтан бирдеме сурайлы, майлы? Було бирдеме сурайлы. Эми умуран чечкенбиз башка бирдеме сурайлы. Материалдууларга центр куралы. Triatlonga центр inşallah. Kudaydan soranıp otalım. İnşallah. Kana. Joraysa dua kılıp bermeyeceğim. Жанасы Алла субханала тағаланың жақсылық іштер болып жатады. Мында да жақсы бола берсін. Ажекеміздің жақсы ниет,
Жақсы сөз айтты. Иншаллах ошол дагы ишке ашып кетсин. Аламды Кыргызстан триатлон менен багындыра берсин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين. ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. آمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. Жараткан Аллах субханаху ва таала ушул окулган Куранда болгон хатымды, соопты ушул жерде кол көтөрүп отургандардан дуа үмүт кылган өтүп кеткен баардык мусулмандардын арбактарына багышладык. Ошолордун катарында айрыкча Разия апабыздын, Нурбек Бектурганыбыздын арбагына багышладык. Амин. Аллахым жаткан жерлерин жайлуу кылсын, топурактарын коркоо кылсын, кыяматта эсеп китептерин жеңил кылсын. Амин. Жараткан Аллах субханаху ва таала оң таралгаларын оор кылып, жакшылык китептери оң колдорунан берилип, Аллах таала өзү Фирдаус бейиши менен сыйлаган болсун. Амин. Ушул жерде амин деп отургандардын баарыңыздардын Аллах таала ыйманыңыздарды бекем кылсын. Амин. Ибадаттарды кабыл кылсын. Үй-бүлөдө ынтымак, береке, тынчтык болсун. Жараткан Аллах субханаху ва таала жаман көздөн, жаман сөздөн, жаман күндөн, жаман түндөн, ар кандай ору сыркоолордон, апат балелерден, бөдө кырсыктардан өзү сактаган болсун. Амин. Жүрөгүңүздөрдө кандай жаш барды максат тилектер болсо, Аллахым андан да жакшы ойлогон, тилеген максаттарга жеткирсин. Амин. Жараткан Аллах субханаху ва таала дайыма бата кылган болсок, батасы кабыл болгон Аллах тааланын жакшы пенделерин болсун, Аллах таала насип кылсын. Амин. Ушу биздин кылган бата тилектер менен, окулган хатым Курандардын берекелери менен Жараткан Аллах субханаху ва таала Кыргызстан мамлекетибизге дайыма ынтымакты, биримдикти, достукту, топчулукту, молчулукту, дайыма тынчтыгын насип кылган болсун. Амин. Мына ушул ачылып аткан үйлөрүбүз, эки үй алынды, дагы келечекте дагы Кудай буйрса жакшы ниеттер бар. Ушул үйлөр берекелүү болсун. Амин. Мына биздин бир туугандарыбызга жакшы бир шарттарды түзүп берген болсун. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушул жерден окуп, үйрөнүп, руханий жактан, билимий жактан өнүп өсүп, пайгамбарыбыздын татыктуу үммөттөрү болсун. Аллах таала насип кылсын. Амин. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Амин. Allah. Korkudan kaldım Allah Teala. Beni de yeni yıkılırsa kafam isme düşük edeceğinden. Allah Teala şu kıvıcet kıymetli olarak şu çürü verdim Allah Teala. Bakalım
Meni yaxshi ko'rsalar. Shularga çeyin. Ayşe'ni aytıp koyayım senin aklımda şirin tamakçı sağlarsın. Sen de şimdi yoksa dünyada aklımda bile olmaysın sen. 70'e çıktın. Sen aklımda olmaysın aytıp koyayım. Çarpık anahtar, şöyle çeyrek anahtarlar. Apam, beni ben de yaxşı koysa, sen de apam şimdi yaxşı koydu anahtarlar, özün falan alarsın anahtarlar. Amin. Bizim жаңылығыз, жаңағы біз Орозода ошол Жалалдин менен отырып кеңештик да. Мо көз ажидер, баягы же көзү көрбөсө, бир окуй албаса, biz кандай кылсак ошо Курандын маселесин кандай кылабыз? Жатайым десе же жатанга бир шарт жок деп анан отуруп, ошо Курандын кыргызчасын аудио вариантын баштан аяк окуганга биз ошондой план койгонбуз. Анан баягы бизде ыйман мечити алхамдулилла, Алла разы болсун, Жора Устаз экөөбүз ошо тарабыда айттык, 300 000 сом болот экен. Bir 5-6 oğun 50 bin somdan bersen bütet eken dep koysam, ekөө 50 bin somdan taşladı, bir 60 bin berdi. Yani ajike 100 bin koştu. Oşanti 300 bin som toluk boldu dagın, oşo Kur'an'da baştan ayak, oşo audio variantı çıktı. Arapçası bir bet okulat, je bir ayat okulat, bir janda kırgızçası baştan ayak okup 300 bin somga oşonu biz bütürdük. Oşonu Kırgızça variantını okup kotorup bergen, mına bizde ошол барлыгыңдарга белгилүү көп баягы телескоп каналынын жетекчиси şu Mansurbek Kanazar, ошол жигитибиz бизге ошону окуп берди. Кудайым берсе азыр эми көз аждер үчүн окуйм десе, ошо угам десе, Куран баштан аяк даяр да. Ошол Көз Аждар Федерациясы иман мечит ортолукта ошону биз уюштурдук. Азыр эми буюрса ошону дагы асидере биз угуп, ошону бир бет ачарын кылып койсокпу деп, ушул Мансурбектин өзүн дагы биз чакырганбыз. Мансурбектен дагы бир экөө сөзүн угуп койсок болот. Негизи көп эле аудио китептерди окуп ушундай болуп жүрөбүз. Анан могу Куранды мурда бир аз окуп токтоп калды. Анан бул жаатка келгенде бир аз олуттуураак болду, сүрдүүраак болду. Анан мындай бир аз оорураак дагы болду. Анан баягы мөөнөтүнөн да узагыраак кечирээк бүттү. Анан бул Куранды ошо бүткүл эл угат, анчынан атайын ошол көз аждер азиз бир туугандарыбыз угат деген бир неме дагы бир жагынан кубандырды албетте. Ошонтип команда менен даярдадык, бүтүрдүк. Буюрса 114 сүрө арабчасы, анан кийин биянда кыргызчасы. Анан кыргызча Куранды билесиздер, баягы түшүндүрмөлөр көбүрөөк. Ошол түшүндүрмөлөрдү мүмкүн болсо кыскачараак кылып немеге аракет кылдык. Анан кээ бир түшүндүрмөлөр ислам динин менен жаңы таанышкандар үчүн экен. Баягы бүт деталына түшүндүргөн. Анан бул жакта көбүнчө ошо бир топ эле түшүнүгү бар, ислам динин бир топ эле илим алгандар деп түшүндүрмөлөрүн да мүмкүн болсо кыскачараак ачыктаганга аракет кылдык. Анан башында биз Курандын муфтияттан чыгарылган расмий Курандын эски варианты менен неме кылып алыппыз дамла. Анан бир аз окугандан кийин анан карасак, могу 2023-жылкы акыркы чыккан бир аз редакцияланыптыр көп жерлер. Анан ошо версиясын өттүк кайра, ошо менен бүтүрдүк буюрса. Ошо 114 сүрө Мишайраштын окуусунда немеси бар, даяр буюрса. Анда ошону бир коюп, микрофон берип бизге бир бет ачар кылып берем, ошону бир угуп туруп. Эң биринчи мактоолор жаратканга болсун. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алланын салам жана салаваттары болсун. Алла Таала адам баласын жараткан соң өз эркине таштап, каалаганыңардай жашай бергиле деп койбостон, бизге жашоо эрежесин көрсөткөн ыйык Куранды түшүндүрөбүз. Андыктан бул жалганда адашпастан туура жашап акыретке Аллахтын астына жарык жүз менен баруу үчүн Куран жөнүндө терең маалыматка ээ болуп, аны башкаларга үйрөтүү ар бир мусулмандын милдети. Деги эле Куран деген эмне? Куран деген сөз эмне деген маанини түшүндүрөт. Куран бир гана өлүктөр үчүн гана окулуучу нерсеби же мүрзө деле окулуучу нерсеби? Кээ бирлер ойлогондой Куран жин шайтандан сактануу үчүн гана үйдүн төрүнө илип коюучу китеппи? Куран же ооруларга дем салуу үчүн гана колдонулуучу нерсеби? Куран же бир гана молдолор гана окуй турган китеппи? Куран кооз үн менен, кыраат менен гана окуп, элдерди таң калтыруучу нерсеби? Кээ бирлер айткандай Куран эскилердин жомогубу. Куран араб тилинде Короа сөзүнөн алынып, оку же окула турган ыйык китеп деген маанини түшүндүрөт. Куран Аллах Тааланын кереметтүү сөзү. Ал Аллах Тааланын эң акыркы китеби. Аллах Таала башка кээ бирки пайгамбарларга китеп түшүргөндөй эле, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга да, анын үммөтүнө да Куранды түшүргөн.
Kur'an bardıq адамзатты тура жолға баштоо үчүн караңгылыктан ыйман нурuna, илимсиздиктен илимге жана адамдарды эки дүйнөдө бактылуулукка алып баруу үчүн түшүрүлгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп жана башкаларга үйрөткөндөр. Куран окуп жатканда Куран окуу адебине да көңүл буруп коюш керек. Куран окулуп жатканда сүйлөшпөстөн ага кулак салуу, көңүл буруп кунт коюп угуу керек. Куран окулбай турган учурда бийик жана таза жерге коюу. Анткени ким Куранды урматтаса, албетте ал Аллахты урматтаган болот. Куранды окуп үйрөнгөндөн кийин аны башкаларга үйрөтүү керек. Базарларда жана башка ызы-чуу жерлерде окубаган жакшы. Анткени Куранды эч ким окубаган жерде урматсыздык болуп калбаш үчүн. Куранды ачык таштабоо жана үстүнө бир нерсе койбоо. Куранды дайыма окуп туруу керек. Анткени ал биздин жашоо эрежебиз. Ким Аллах менен сүйлөшкүсү келсе, Куран окусун. Жолуккусы келсе, намаз окусун деген аалымдар бар. Кыскача, ушул адептерди сактоо Куранга болгон сый урматты билдирет. Эми аудио вариантын укканда да жогорудагы адептерге көңүл бурасыздар деген үмүттөбүз. Куранды кырааты менен окулушун жана кыргызча котормосу менен аудио түрүндө YouTube'га киргизип, пайдаланууга жеңил болсо деген максатта ишти баштадык. Бул долбоорубуз ишке ашып калса, аны жаттаймын дегендерге зор мүмкүнчүлүктү түзгөн боло берелек. Ар бир аятты кыргызча котормосу менен киргизгенибиздин максаты ошол аятта эмне тууралуу айтылганын да түшүнүп жаттаса деген үмүт. Бул демилгенин башында турган Кыргыз Азиздер Федерациясы жана Абиров Болотбек Усупбековичке, ошону менен бирге демөөрчүлүктү колго алган Ыйман мечитинин жамаатына, алардын сап башында турган Асанбек Ажы Абакировго да ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздарды терең урматтап, бир тууганыңыздар Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, Ыйман мечитинин имамы Тугандар, Алла разы болсын. Эми ушул иштин башында ошол ажекебизге Алла разы болсын. Себеби кайсыл жерде ол болсун, ошол пайгамбардын убагындагы ошо Абу Бакр радиаллаху анхудай мен берем деп турат экен да, баягы жердечи. Аллах үчүн мен даярмын деп турат экен. Мени дагы ошо шыктандырып, ошол камчылап иштеткен ошол ажекебиз болуп жатат. Ошо ажекебиздин сөзү мага уйку бербейт да. Ажекебиз айтат: Аллах Таала мага байлыкты берди дейт. Бирок меники эмес дейт да, бул Аллахтыкы дейт. Мен Аллахтыкын кайра Аллах жолуна беришим керек дейт. Анткени Аллах мени сыноо үчүн берди. Мен эртең күнү барганда Аллахтын жанында, пайгамбардын жанында жүзүм жарык жолугушум керек деген сөзү мага ушунчалык түрткү берди. Бул биринчи сөзү. Экинчи сөзү дамыла дейт. Эгерде иштебесең сен мунафик болуп каласың, Кудайдын алдында жооп бересиң дейт. Сен иште, кереңди мен төлөп берейин деген сөзү ушунчалык мага бир шык берди. Кудайга шүгүр, мына мен ошондон кийин мен ниет кылдым, Кудай буйрса, мындан бул жактагы өмүрүмдү ошо дудуктар менен көз аздерге арнаймын деп өзүм убада бергенмин. Иншалла ажеке менен иштешкенге даярбыз иншалла. Алла разы болсун сизден. Алхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. Yaratan Allah subhanahu wa ta'ala mevşuklu Kur'an'dan olan nurlardan, soğutlardan,
Raziyinimizдің небересі Нұрбек бір туғанымыздың арманына бағыштадық. Әмин. Жаратқан Алла Субханала Тағала жатқан жерлерін жайлау қылсын, топырақтарын торғау қылсын, қияматта есеп кітептерін жеңіл қылсын. Әмин. Қабырларын шул Құрандармен Алла Тағала дайыма нұрлатып тұрған болсын. Қияматта оң таразалары ор болып, Алла Субханала Тағала өз бейішіменен сыйлаған болсын. Әмин. Жаратқан Алла Субханала Тағала ажекебізге, ажекебіздің балдарына, неберелеріне, туғандарына жаратқан Алла Субханала Тағала дайыма денсаулық берсін. Әмин. Алла Субханала Тағала имандарын бекем қылсын, ибадаттарын қабыл қылсын, үй-бүлелеріне дайыма ынтымақ, береке, тыныштық болсын. Қияматқа чейін ушундай элибиздин, жерибиздин, ислам динибиздин кызматында болууну Аллахым дайыма насип кылсын. Мына ушул ачылып аткан Нурбек бир туугандын атына коюлган борбордагы дайыма берекелүү, пайдалуу болсун иншалла. Жалалдын таасирлары мына ушул жерде көптөгөн туугандарыбызды окутуп, үйрөтүп, руханий жактан жашоого кошуу жагынан жакшы билимдерин алып, алар дагы келечекте ушу элибизге муктаж болгондорго жардам бере турган жакшы үйрөнгөн адамдар чыгаруун Алла Таала насип кылсын. Амин. Саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахметика. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилlah, уссалату вассаламу ала расулилlah. Урматтуу менин бир туугандарым, бизге сиздерге ошол жанакы сүйүнчүлөдүк го биз. Разияин атындагы окуу борбор деп. Буюрса экинчи сындагы ошо сүйүнүп, кубанычыбыз ичибизге батпай турган кербези. Мына бул жерде дагы экинчи сынын ачтык. Бул 7-чи кабатта эркектер үчүн. Нурбек реабилитациялык борбору деп туруп, бул эркектер үчүн. Жанакы Разияин атындагы бул ошол аялдар үчүн болчу. Бул жерде дагы ошондой эле шарт бар. Кудайга шүгүр. Бул жерде эркек балдар окуйт. Мына Кудай буйрса, бул эркек балдары мына Жалалдин менин родноюм деп коем бул жерде. Родной бир тууган болобуз экөөбүз деп коем мен. Ажекем дагы айтамын. Бир тууганыбыз бир гана атабыз башка энебиз бөлөк деп коем да, тамашалапчы. Кудайым берсе, бул жерде ошол тейлей турган ошол жигит болду. Эми бул жерде быйыл өзгөчөлүгү айтини коштук. Көз ажиздер келет дагы жазганды үйрөнөт, окуганды үйрөнөт, басканды үйрөнөт. Анан компьютер айтишникти жалдадык быйыл. Буюрса IT технологияны да кошо үйрөнүп чыгып кетет 6 айдын ичинде иншалла. Мына бүгүн ошол мында бир көрсөтүп коелу. Мына бул жердин өзгөчөлүгү мына бул жерде дагы кеңейттик. Жанакы ошо бир комнатаны балкон жагында бир кеңейттик. Бул жерди алып койдук. Бул жерден келип туруп, бул жерде отуруп, кичине мына терезени ачып дегендей бул жерде отурган шкафтар бул жерде өзүнчө. Бул да ошондой эле 3 комната туугандар. Бул жерде дагы мынакей эмеси душу, бул жерде мына кир жуугуч машинкасы бар. Бул жерде дагы мынакей эмелер мына бүгүн ошо муфти дамлабыз бошобой калып, Жораев сазды жөнөткөн экен. Жораев саз келип ачылышына катышып, батасын берди, алхамдулилlah. Дагы бир комнатабыз. Анан ошонун баарына бизге себепчи болгон Асанбек ажыдан Алла разы болсун. Ошо жазып туруп бересиз, компьютерде бересиз. Компьютерде атайын бир программа. Мына бул жерде да ошол бүт бул эркек балдар дагы ошол жерде эмне баягы пияз арчыганды, картошка туураганды, эт майдалаганды бүт баарын үйрөнөт да. Ошол себептен булар мына эт туурагычты, бул жерде ошол камыр жууругуч же башка эмелерди бүт техникаларды кошо алдык да бул жерде. Бул жерде бул дагы эмне окшойт да, жанакы. Анан бул жерде жанакы наркыдай эле бул жерде кармакчы ручкалары жок да, туткалары жок. Мына астынан эле кармап, ачык кылып коюп, мындай ачылат. Бул жерлер дагы мына үстүнөн ачык койгонбуз. Мындай эткенде ачылат. Кыскасы, сыймалы издеп отурбайт да. Бул жерде дагы мынакей бул жерде жасадык сонун кылдырып, мына бул жерде холодильник, муздаткыч, газ плита, мына бүт баарысы бул жерде келди. Кудайга шүгүр, мына ушундай бир жаңылык туугандар. Кудайым буйрса бул жерден ошо диний башкарма менен биргеликте меморандум түзүлүп атат. Буюрса муфти дамларды сапарда экен, бүт кол коюлса, бул жерде ошол диний башкарма менен биргеликте ошо көз аждар келип туруп 6 ай жатып окуйт. Ошол менен биргеликте ошол акыйда, матуридия, өзүбүздүн акыйдабызды, фикх маселелерди кошо үйрөтүлөт иншалла. Алла разы болсун. Дуа кылып туруңуздар.